Достор, баарыңыздарга кутман. Эртең мененки вайп, эртең мененки торговля, достор. Бүгүн биз сиздер менен, как обычно, торговля кылып, анализ жүргүзүп, и каждый день, достор, дисциплина менен акча табабыз, достор. Дисциплина, также четкий өзүбүздүн целибизди биз бир жумага же болбосо бир айга коюп, торговля кылып, прибыльга чыгышыбыз керекпиз да. Бул бардык обучениялар, достор, менин каналымда только мотивация, достор, только заработок, только прибыль жана. В общем, достор, ушундай акча тапкыңыздар келсе, азыр видеороликти аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн мен силерге өзүмдүн стратегиямды көрсөтөрмүн. Бүгүн биз силер менен разбор кылабыз. Итак, анда эмесе платформага киребиз, туугандар. Платформабызда бүгүн бизде торговля, технический анализ болот, разбор, достор, технический анализ менен кылабыз и баланс, достор. Баланс уже, как видите, туугандар, $157 000 чейин жеткизип алдык и также, достор, бүгүн же болбосо бир жума деп коелу. Бир жуманын ичинде баланстан вывод кыламын, достор, да. Баланстан вывод кыламын приблизительно тоже где-то бир, возможно, 50 же болбосо $100 000 вывод кылам, достор. Ошон үчүн булдай видеороликтерди кое бербеш үчүн, достор, каналга катталып лайктан басып коюңуздар, достор. И также, достор, биздин обученияга дагы кошулсаңыздар болот. Обучениялар бардыгы Телеграмда. Итак, давайте анда эмесе валютный параларга кирели. Азыр бизде валютная пара швейцарский франк, японская иенага киргенде эле бизде бул жакта эки яркий вершина көрүнүп турат. Бул жактан мен 1 мүнөткө азыр сделкамды сатууга ача беремин, достор. Давайте $200 ачайлы. И көрүп тургандарды эле платформага киргенде мен азыр 5 секундный таймфреймди байкап турамын, туугандар. 5 секунддук таймфрейм. И киргенде эле мен сразу могул эки вершинаны байкадым, туугандар. Бул эки вершина өздөрү билесиздер, паттерн. Также астыңкы уровень поддержкабызды койгондо бул астыңкы уровень поддержка бизде пробой болот. Өздөрү билесиздер, мен бардык видеороликтеримде бул паттернди айтып түшүндүрөмүн. И бул жерде бизде ошол паттерн азыр сразу көзгө учурады. И бул жерден мен сделкамды сатууга ачтым, туугандар. Так, 20 секунд сделкабыздын жабылышына. И көрүп тургандарды эле, достор, бул сделкамды мен уверенно, успешно плюска жаптым, туугандар. 15 секунд и даже сделкабызды күтпөй деле койсок болот да. Давайте кийинки котировкага өтөбүз. Так, достор, чалып кылышты. Давайте анда эмесе торговлябызга кайра киришебиз. Смотрите, туугандар, бизде азыр валютная пара дирхам китайская юаньда биз байкап турабыз, туугандар. Кандай учур болуп атат бул жакта? Бизде бул жакта тренд восходящий болуп атат. 5-секундный таймфреймде бизде плавно жогорку уровень сопротивлениябызга келип калды, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Сопротивлениябызга келди. И 5-секундный таймфреймде биз 1 мүнөткө откатка ача берсек болот да бул жактан. Могул жерден азыр бир, давайте 2 сделка ачайлы $200. И көрүп тургандарды эле биз 5-секундный таймфреймде мурдакы тарыхын биз байкап турабыз да. Могул жерде сопротивление. Көрдүңүздөрбү? Мурдакы уровеньге график мурда келип отскок бериптир эле, кыйла эле да, жакшы отскок болуптур эле. Далее бул жакта бизде уже график плавно бул жакта жогорку мурдакы сопротивлениябызга келип калды, туугандар. Биз азыр реакция берет деп бир сделка ачып атабыз, туугандар, да. Бир эмес 2 сделка вниз ачып атабыз. И, возможно, достор, бизде бул жакта тоже реакция берип, мурдакы окуядагыдай график отскокко, ылдыйга түшүп кетет, туугандар. Возможно, даже и болбой деле калып калышы мүмкүн, достор. Мен прям 100% силерге уверен деп айтпаймын, потому что бул эми рынок, и рынокто өзү билесиздер, рынок өзү билгендей жылат да. И биз максимум анализибиз менен мурдакы тарыхтарды анализировать этип, биз 70%тен жогору, ну, 70 эмес, 80, 90, даже 100%ке дери биз уверен боло алабыз да, что сделка уверенно плюска жабылат деп. Но кээ бир ситуациялар болот, что волатильность болуп калат и дальше бизде пробой болуп кетет же болбосо ложное пробитие дагы болуп калышы мүмкүн да. Мынакей, бизде азыр уровень мурдакы сопротивлениябызга келип туруп, мынакей проторговка кылып атат. Көрдүңүздөрбү? Же отскок болбой атат, же пробой болбой атат. Көрдүңүздөрбү? Именно ошол уровеньде графигибизде бул жакта азыр проторговка болуп атат да, соода болуп атат. Именно ошол баада. Итак, азыр биз бул жактан дагы бир жолу ачайлы. 2 эмес, 3 сделка ачайын. $100 дагы эле ошол уровень сопротивлениядан, достор. Рисковать этебиз. Без риска биз бул жакта акча таба албайбыз. И также, достор, прям мындай сиздер түшүнүшүңүздөр керек. Бул финансовый рынокто сиздер бул жакта акчаңыздарды көп
таап и плюс еще акчаңыздарды да бул жакта жоготуп алышы мүмкүнсүздөр достор да. То есть бир сторона, экинчи сторона да бар да бул жакта. Вот. Чтобы биз плюска чыгыш үчүн достор, мен ушул стратегияларымды, өзүмдүн знаниямды, 5 жылдык торговля опытымды силерге айтып бөлүшүп атамын да. И также обучение дагы алсаңыздар болот достор. Эң лучший вариант сиздерге да, если новичок болсоңуздар, самостоятельно баштабаңыздар, андан көрө биздин телеграмыбызга өтүп, телеграм каналыбызда ошол жактан обучение алсаңыздар болот да. Реально кандай соода кылыш керек, кандай ыкмаларды колдонуш керек да, канча сумма ачыш керек, кандай психологический торговля кылыш керек да, кантип өзүңдү кармаш керек, ушулардын баардыгын мен досконально өзүмдүн телеграм каналымда айтып кеткенмин достор да. Вот ушул канал катталабыз, канал катталып, жана VIP чатыбызга бекер кошулуп алсаңыздар болот. Бизде 2 сессия болот командабыз менен. Биринчи сессия кечинде саат 9-да, жана эртең мененки торговый сессия күндүзү саат 3-тө болот достор. Ошол торговляларга, обученияларга сиздер дагы кошулуп алсаңыздар болот. Бесплатно, акча төлөбөйсүздөр, болгону условияны өтүп кошуласыздар туугандар. Итак, бул жерде бизде пробой болуп кетти. Мурдакы уровень сопротивлениябыз пробой болду и в общем, туугандар, давайте бул валютная парадан кетебиз и кийинки валютный парага өтөбүз да. Кийинки валютная парадан биз уже чоңураак сумма ачабыз. Мен 300 долларга ачтым. Итого получается мен 300, давайте 50 доллардан 2 опцион ачамын туугандар. Дагы бир валютная параны издейбиз. Пока бир жакшы өзүм билген учурду таппайынча мен графиктерди листайт этип карай беремин да. Сиздер дагы ошондой кылыңыздар. Өзүңүздөр жакшы любимый моментиңиздерди табыңыздар и ошондо гана сделкаңыздарга кириңиздер. Итак, валютная пара MAT USD OTS'тен ачамын. Бул жакта көрүп тургандай деле азыр уровеньден бизде отскок берип атат. 1 мүнөткө бул жакта мен 2 опцион сатууга ача беремин достор. Бизде бул жерде ложное пробитие болуп атат да. Давайте подробно анализ кылабыз да, рисункалар менен. И бул жакта бизде, так, азыр могуну кетирип коеюн. Да, вот эми смотрите, бизде бул жакта жогорку уровень сопротивления болуптур эле бул жакта. Широкий уровень экен бул жакта бизде. То есть прям бир эле линиядан отскок боло бербейт да график. Бизде широкий да болуп калышы мүмкүн уровень. Сатуучулардын уровени и сатып алуучулардын уровени да. Ошон үчүн бул жакта биз широкий уровень белгилеп койдук. Мынакей ушул жерде бизде проторговка болуптур да. Бул жерде уровень бар экен, какой-то реакция бериптир. Далее бизде пробой болуп кайра отскок берди. Далее бул жактан бизде уже уровень сатуучулардын уровени болуп калды. Далее бизде могул жакта азыр графигибиз баасы пробой кылып дальше жогору көздөй кетейин деди, но график кайра резко паденияга айланды. То есть бул жакта азыр бизде уровень сопротивления болуп ролун дагы деле ойноп атат. Бизде пробой болгон жок. Итак, плюс кылдык сделкабызды 350 доллардан сразу биз акыркы минустарыбызды кайтарып кайра плюска чыгып кеттик да. Итак, кайра 100 долларга түшүрөмүн сумма инвестициямды. И дагы бир жолу, в принципе, 1 мүнөткө уже ача берсек болот да. Бул жакта 200 долларга ача берейин. Анткени бизде уровень сопротивления өзүнүн күчүн билдирди да. Уровень күчтүү экендигин. Ошон үчүн мен бул жакта сделкамды сатууга ача беремин, потому что достор да, мынакей, азыр бул жакта астыңкы минимумдарды коебуз. Мынакей минимум бул жакта экен эле, могул жерде. Далее бул жакта графигибиз жогорку сопротивлениядан бери график резко, көрдүңүздөрбү, могу мурдакы сопротивлениябызга келди бул жакта дагы. Келип туруп резко паденияга айланып, резко паденияга түшүп кетип атат. То есть график прям рушится да, дамп болуп атат. И значит бул жакта график дальше эле внизке кете берет достор. Вниз болуп түшө берет. Ошол себептен мен бул жакта даже пробойго деле ачып атамын достор. Мынакей мурдакы минимум пробой болот деп да. Итак, акыркы 5 секундтар и сделкабыз туугандар успешно плюска жабылды туугандар. Отлично. Баланс плюс-минус уже 600-700 доллар плюс болуп калды. Валютная параны издейбиз. Кантип мен издеймин, силерге көрсөтүп коеюн. Ушинтип эле 1 мүнөт болсо 1 мүнөт карайм, 5 мүнөт болсо 5 мүнөт карайм. Кээде чыкпаса мен графикте торговлямды токтотуп, жакшы учурлар чыкканда бир аз кое туруп, анан кийин кайра торговляга отурам да. Ушинтип карай беремин. Валютный параларды жакшы моменттер чыкканда гана киремин достор. Ар кайсы жерде кире бербеймин бул жакта. Ар жактан кире берсем бул казино болуп калат и
сделкаларың минуска эле жабыла берет да. Ошон үчүн биз бул жакта четко өзүбүздүн билген моментибизди табышыбыз керекпиз да. Мынакей 1 мүнөттүк таймфреймде таптым. Доллар IRC аргентинский песодан 1 мүнөткө бул жакта 2 опцион жогоруга ачып беремин туугандар. Эмнеге үчүн бул жакта жогоруга ачып атат деп сурап атсаңыздар, туугандар, бизде бул жакта мындай медвежий, точнее бычьи. Эмнеге бул жакта жогоруга ачтым деп атсаңыздар, туугандар, бул жакта бизде восходящий тренд болуп атат, но при этом бизде мондай азыр боковое движение болуп атат да, мынакей. Боковое движение, мынакей ушул ичи коридордун ичинде бизде уровень сопротивления жана уровень поддержкабызды көрө алабыз, и бул жакта бизде кайра выход болуш керек, туугандар. Выход. Үстүнкү линиябыз максимумдар мынакей азайып эле бараткан. Но бизде мурда окуя восходящий болуп келаткан, туугандар. Бул жакта пока что нисходящий тренд боло элек. Бул жакта если мындай 1 мүнөттүк, 2 мүнөттүк таймфреймде биз карап көрсөк, бул жакта бизде азыр медвежий, точнее бычий флаг болушу керек да. Жогорку уровень бизде пробой болуш керек. Дагы бир жолу азыр мен сумманы көбөйтөмүн. Давайте $250 1 мүнөттөн дагы 2 сделка ачып беремин 1 мүнөттөн, туугандар. Давайте дагы бир жолу 2 мүнөттүк таймфреймде мен силерге түшүндүрүп кетейин да. Уровень сопротивления азыр бизде пробой болуш керек. Биз азыр 2 мүнөттүк таймфреймде карап атабыз да. 2 мүнөттүк таймфреймде бизде бул жакта дагы сопротивление бар экен эле да. Зеркальный уровень болуп атат. Азыр бул уровень пробой кылгысы келип атат. Ушул уровеньди, туугандар. И поэтому, туугандар, мен бул жакта сделкамды жогору көздөй ачып атамын. Анткени бизде бул жакта могундай коррекция болуп атат да. Именно ушул уровень сопротивлениядан. Мен ойлойм, бул уровень пробой болот деп, анткени бизде мурда тарыхты карап көрсөң, восходящий тренд болуп келаткан да. Восходящий тренд болуп келатат, и дальше тренд жогору көздөй кете берет. И бул уровень мурдакы зеркальный сопротивление сатуучунун уровени пробой болуп, дальше график жогору көздөй кетет да. Так, акыркы 3 секундтар, и бул сделкабызды дагы плюска жаптык. Отлично. И решающий сделка, туугандар, мынакей трендти таптым. Швейцарский франк, японская иена валютная парасынан. Так, 1 мүнөткө же 2 мүнөткө, вообще 5 мүнөткө чейин бул жакта биз ушундай моменттерде ачсак болот да. Бизде бул жерде тренд бир эле направленияга ылдыйга түшүп баратат да. Давайте 30 секундка которулабыз, и мынакей азыр максимальный пикте жүрөт деп ойлоймун, и ушул жактан 2 сделкамды ачып беремин, достор, продажага. Обучение ким алгысы келсе, биздин Telegram каналыбызга өтсөңүздөр болот. Телеграмыбызда бизде VIP каналыбыз бар. Ал жакта копи трейдинг бар, сигналы, жасалма интеллект и обучениялар. Ушулардын баардыгын силер бекер алсаңыздар болот, достор. Биздин VIP каналыбызда. Кошулуш үчүн болгону ссылкадан өтөсүздөр. Видеонун описаниясында бар, туугандар. Описаниядан бассаңыздар, ссылкалар чыгат. Ошол жактан Телеграмдыкын, платформаныкын, кайсыл жерде торговля кылам, ошолордун ссылкаларын алып мага жазып койсоңуздар болот. Так, акыркы секундубуз и сделкабыз плюска жабылыптыр, туугандар. Мынакей. Швейцарский франк, японская иена. Ушундай соодабыз менен биз видеоролигибизди жыйынтыктайбыз, достор. Если видеоролик жакса, достор, комментариядан басып, бул каналыбызга подписаться басып, колокольчикти басып койсоңуздар, телефонуңуздарга кийин видеоролик чыкканда же стрим башталганда сиздердин телефонуңуздарга уведомление келип турат, достор. Сиздер менен мен Ушултан. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.